Эмираттардан келген коноктордун бул Кыргызстанга жасаган алгачкы сапары. Энергетика министри баштаган топтун курамында 10го жакын ишкер бар. Аларды экономика министри Арзыбек Кожошев баштаган топ тосуп алды. Делегация Кыргызстан менен бир нече багытта кызматташууга кызыктар болду. Кыргыз тарап жыйынды инвестициялык мүмкүнчүлүктөр тууралуу маалымат берүүдөн баштады. Маселен, Бишкектин чок ортосунда бизнес-борбор куруу сунушталды. Маалыматка ылайык, борбор 6 жыл мурун күйүп кеткен Ала Тоо аянтындагы эски башкы прокуратуранын ордунда тургузулуусу керек. Долбоордун бюджети 10 миллион долларга жакын. Дагы бир ири долбоор катары азыркы Спартак стадионунун базасында оюн аянтчасын куруу керектиги айтылды. Анын формасы улуттук аспап комуздун түзүлүшүндөй болоору айтылды. Ал эми Бириккен Араб мамлекеттери Кыргызстанда экотуризмди жандандырууга кызыктар. Анын алкагында дүйнөлүк талаптарга ылайык келген мейманканаларды куруу керектиги белгиленди. Негизинен биз эки багытта потенциалдуу инвестициялык долбоорлор жана мамлекеттик ишканаларды өнүктүрүүдөгү тажрыйбабыз менен бөлүшүү аркылуу иштешебиз. Сиздер сунуштаган долбоорлор Кыргызстандагы мүмкүнчүлүктөрдүн кең экендигин көрсөтүп турат. Ошондой эле айыл чарба продукциясын өндүрүү, тамак-аш, өнөр жай, энергетика жана телекоммуникация тармактары боюнча эки тараптуу сүйлөшүүлөр жүрдү. Тагыраагы араб өлкөлөрү бул тармактарга инвестиция салаары күтүлүүдө. Белгилей кетсек, эки тараптуу алака президент Алмазбек Атамбаевдин 2014 жылдын декабрь айында араб өлкөлөрүнө жасаган расмий сапарында кайрадан жанданган. В рамках визита өлкө башчынын сапарынын алкагында инвесторлорду чакыруу макулдашылган. Анын негизинде бүгүн биз гидроэнергетикалык объекттерди куруу жана кичи жана орто ГЭСтерди инвестициялоо боюнча презентацияларды даярдадык. Эки тараптуу алакадагы экономикалык байланыштарга токтоло турган болсок, былтыркы жылдын жыйынтыгы боюнча соода жүгүртүүнүн көлөмү 100 миллион доллардан ашкан. Тараптар бул көрсөткүч канааттандырарлык эмес деп белгилеп, жыйындын алкагында соода алака боюнча эки тараптуу меморандумдарга кол коюлду. Бул келишим бизнес чөйрөнүн тыгыз байланышуусуна өбөлгө түзөт. Маселен, жакын арада ири ишкерлердин катышуусунда эки тараптуу бизнес форумдун уюштуруулары күтүлүүдө. Азыркы тапта анын кайсы мамлекетте өтөөрү талкууланып жатат. Бул максат келечекте соода жүгүртүүнүн көлөмүн жогорулатууга негиз болот. Адистер бүгүнкү иш-чарадан кийин Кыргызстан менен араб өлкөлөрүнүн кызматташтыгы жаңы тепкичке көтөрүлгөнүн белгиледи. Делегациянын иш сапары эртең жыйынтыкталат. Альбина Сулайманова, Нуркамил Асанов, Коомдук биринчи канал.